Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8,4 миллиард куб метрди түздү. 16 майга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8 миллиард 427 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ААКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 1191 куб метрди түзсө, суунун керектөө секундасына 170 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Стилистин талкууга түшкөн видеосу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия кофейняга эскертүү берди. Коомчулукта талкуу жараткан кофейня боюнча мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан көзөмөлгө алынып, мыйзам чегинде жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү берилди. Бул тууралуу аталган комиссияда маалымдашты. Буга чейин белгилүү стилист жана дизайнер Замира Молдошова соц тармактагы баракчасына видео жарыялап, Бишкектеги кофейнялардын биринде кыргыз тилинде сүйлөөгө болбой турганына нааразы болгон. Айдоочулардын эсине боом капчык айында кооптуу таштар атайлап чүрүлөт. Бишкек Нарын Торгар Тунаа жолунун 129-чакырымында боом капчык айы 20 майдан 24 майга чейин аба ырайынын шарттарын эске албаганда кооптуу таштарды чүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, таш чүрүү иштери күндүзгү саат 9:00дөн 15:00га чейин жүргүзүлүп, бул учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жол жарым жартылай тосулуп турат. Буга байланыштуу Кыргыз темир жолу ишканасы айдоочуларды каттамды алдын ала пландап алууну эскертет. Белгиленгендей, иш-чара Бишкек Нарын Торгар жол тилкесинде автомобиль жана темир жол транспорттарынын коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүүдө. Манас аба майданында бомба табылган жок. 16 майда Манас эл аралык аэропортунда бомба коюлган деген маалыматтан улам аэропорттун кызматкерлери менен жүргүнчүлөр эвакуация болуп 40 мүнөттөн кийин кайра имаратка киришти. Бул тууралуу Азаттыкка Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирип, бомба коюлганы тууралуу маалымат электрондук почтага келгенин, бомба табылбаганын кабарлаган. Пландалган рейстер токтотулган жок. Бишкектен 23 чакырым алыстыкта жайгашкан Манас эл аралык аэропорту Кыргызстанда маанилүү транспорттук мекеме болуп саналат. Анын курамына Кыргызстандын аймагындагы 11 аэропорт карайт. Алардын 5-өө Манас, Ош, Ысык көл, Каракол жана Баткен эл аралык, ал эми Алтоо, Жалал Абад, Исфана, Караван, Казарман, Нарын жана Талас аймактык макамга ээ. Экономика министринин орун басары ишканалар сүттү 24 сомдон 40 сомго чейин алып жатат. Жогорку Кеңештин жыйынында сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун аткарылышы жөнүндө маалымат угулган. Токтомдун демилгечиси депутат Акылбек Түмөнбаев белгилегендей, 14 мартта кабыл алынган токтом Кыргыз Республикасында ата мекендик сүт өндүрүүнү сактоо жана андан ары өнүктүрүү, ошондой эле ата мекендик айыл чарба сүт өндүрүүчүлөрдүн колдоо максатында иштелип чыккан. Ага ылайык төмөнкү чаралар каралган. Бирдиктүү мамлекеттик баа саясатын жүргүзүүнү камсыз кылуу, сүттү сатып алууга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу механизмин аныктоо, ар бир жылга баа макулдашуусу чийки сүттүн литрине сүттүн сатып алуу баасын 40 сомдон кем эмес белгилөө шарттарында жүзөгө ашыруу. Чийки сүттү сатып алуу баасы тоют базасында болгон рыноктук бааны эсепке алуу менен ар жыл сайын түзөө. Жыйында баяндама жасаган экономика жана коммерция министринин орун басары Кыргызстандын аймактары боюнча сүттүн сатып алуу баасы боюнча маалымат
маалымат берип, ишканалар сүттү 24 сомдон 40 сомго чейин алып жаткандарын белгиледи. Талкуу маалында депутаттар токтом качан толук аткарыла турганына кызыгышкан. Баяндамачы экономика жана коммерция министрлиги менен монополияга каршы кызмат даяр продукциянын гана баасын жөнгө сала ала турганын, ал эми чийки сүткө болгон баа саясаты базар механизмине ылайык жүргүзүлөөрүн айтты. Жыйынтыгында берилген маалымат эске алынган. Энергетика министри ЖЭПтин күз-кыш мезгилине даярдыгынын жүрүшүн текшерди. Энергетика министри Талайбек Ибраев Бишкек жылуулук электр борборунда 2024-2025 жылдардын күз-кыш мезгилине карата даярдыктын жүрүшү менен таанышты. Жумушчу сапардын жүрүшүндө министр трибуналык жана отказан цехте жүргүзүп жаткан оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Министр ишкананын жетекчилиги жана тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери менен кеңешме өткөргөн. Ал ишкананын жетекчилигинде оңдоо иштерин тездетүүнү жана бардык иштерди белгиленген мөөнөттө бүтүрүүнү, коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча кызматкер менен тыкыр иштерди жүргүзүүнү, мекеменин жетекчилигине конкреттүү тапшырмаларды берип, 2024-2025 жылдардын кышкы мезгилин ийгиликтүү аяктоо жана Бишкек шаарынын жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жана ишенимдүүлүк менен камсыздоону уюштурууну тапшырды. Жалал Абадта автоуну айдап качкан өспүрүмдөр кармалды. 12 май күнү саат 15:40 чамасында Тайгараев айылынын 1981 жылы туулган ДМ аттуу тургуну Жалал Абад шаарында жайгашкан Оомат автоунаа жуучу жайга өзүнүн Kia Seltos үлгүсүндөгү машинесин таштап жумуштар менен кеткен. Натыйжада автоунаа жуучу жайда иштеген Сузак Базар Коргонуу райондорунун 2009 жылы туулган 2 жаран белгисиз тарапка айдап качып кетишкен. Аталган факт боюнча жабырлануучу арыз менен кайрылган. Жалал Абад облустук милициясынын ыкчам иш-аракеттеринин натыйжасында кылмыш суутпай Kia Seltos автоунаасын айдап качкан жарандарды шаардын Кыргызстан ресторанынын жанынан айдап бара жаткан жеринен колго түшүрүшкөн. Социалдык келишимге катышууга арыздар кабыл алынып карала баштады. Социалдык келишим программасына катышуу үчүн арыздар кабыл алына баштады. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда аталган программанын алкагында чакан бизнес ачуу үчүн 100 000 сом алса болот. Быйыл бул программага 23 000 үй-бүлө катыша алат. Анын 20 000 республикалык бюджеттен 2 миллиард каржыланса, калган 3 000 дүйнөлүк банк аркылуу алышат деп жазылат маалыматта. 100 000 сом кимдерге каралган? Социалдык паспорту бар же үй-бүлөгө көмөк пулун алган, аз камсыз болгон, ошол эле учурда иш ачам деген бизнес планы бар үй-бүлөлөргө. Социалдык келишим түзүүдө артыкчылык 3 же андан көп баласы барларга, майыптыгы барларга, 1 айыл 1 продукт долбоорунун жана жашыл экономиканын критерийлерине жооп берген үй-бүлөлөргө берилет. Соңку чечимди жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук уюмдардын, жергиликтүү кеңештердин жана Эмгек министрлигинин аймактык башкармалыктарынын жана башка ведомстволордун өкүлдөрүнүн турган комиссия кабыл кошумчаланды. Жалал Абадтагы футболдук беттеште Мурас Юнайтед Илбирсти 3-1 эсебинде жеңди. Күн мурун Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионунда Жалал Абадтын Мурас Юнайтед командасы Бишкектин Илбирс командасы менен беттеш өткөрүп, жыйынтыгында 3-1 эсебинде жеңишке жетти. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Белгилегече аталган стадион толугу менен жаңыланып, күн мурун 15 майда пайдаланууга берилип, алгачкы футболдук беттеш өткөрүлдү. Футболдук беттешке Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев, шаар мэри Эрнисбек Ормоков жана миңдеген футбол көрмандары келген. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар.
Ташкөмүр ГЭС-тер каскадында күз-кыш мезгилине даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Ташкөмүр ГЭС-тер каскадында күз-кыш мезгилине даярдык иштери активдүү жүрүүдө. Электр станциялары актан билдиришкеде аталган ГЭС-тер каскадына Ташкөмүр, Шамалдысай жана Үч Коргон ГЭС-тери кирет. Учурда ГЭС-тер каскадында 2024-2025 жылдарда күз-кыш мезгилине даярдык көрүлүп, калкты электр энергиясы менен камсыздоо максатында активдүү иш алып барылууда. Анын ичинде 13 майдан тарта Ташкөмүр ГЭС-инде ГА-2 гидроагрегатын жана Т2 блогунун трансформаторун пландоо, оңдоо иштери аткарылууда. ГЭСте ар бир негизги жана көмөкчү жабдыктарга кылдаттык менен ремонт жүргүзүлөт. Шамалдысай ГЭСинде номер 2 гидроагрегатты капиталдык жана номер 2 блоктук трансформаторду пландык оңдоого чыгаруу башталууда. Кыш мезгилинде электр энергиясы үзгүлтүккө учурабаш үчүн коюлган пландын алкагында негизги жана калган көмөкчү жабдыктарга оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Үч Коргон ГЭСинде 2024 жылдын март айынан баштап ГА-4 гидроагрегаттын реконструкциялоо иштери, апрель айынан тарта ГА-2 гидроагрегаттын капиталдык оңдоо иштери башталган. Учурда көмөкчү жабдыктарды план боюнча оңдоо жана экинчи схемаларды профилактикалык калыбына келтирүү жана ГА-4 монтаждоо жана демонтаждоо иштери жүргүзүлүүдө. Эскерте кетсек, Ташкөмүр ГЭС-тер каскады Ташкөмүр, Шамалдысай, Үч Коргон ГЭС-тери калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн ноябрь айына чейин ремонттук иштери бүткөрүлүп, күз-кыш мезгилине өз убагында даяр болушу керек. УКМК издөөдө жүргөн эл аралык террордук уюмдун согушкерин кармады. Издөөдө жүргөн эл аралык террордук уюмдун согушкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришкен. Атайын кызмат тарабынан терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында ИК эл аралык террордук уюмунун согушкерлеринин бири 1993 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны кармалды. Аталган жаран чет өлкөдө иштеп жүргөндө дистанттык түрдө кызмат кылынып, андан кийин 2015 жылдын август айында Туркия аркылуу транзит менен Сирияга кеткен. Мосул шаарындагы Ирактагы логистикалык лагерде диверсиялык жана күчүрмөн даярдыктан өткөндөн кийин ЭТУ тарабынан Ирактын өкмөттүк күчтөрүнө каршы согуштук аракеттерге катышкан. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.